жашоодогу кайчылаш жараяны токтобой. Дилди тишке такап, кайгыдан канап, биз баарыбыз чыдап келебиз. Мейли, жашоо кытмыр, татаал болсун. Бирок биз өсөр орунда, болоор жерибизде турабыз. Кара, бул лотос гүлү. Барына маалым, бул жер бетиндеги эң кооз, эң сулуу жана жыпар-жытка атыр гүлү. Бирок эң кызыгы, бул лотос баткак, түнөргөн сазда жаралган. Ооба, дал ушул лотос гүлүндөй биз да азыркы убакта сазга белчебизден баткандай турабыз. Биздин бозоргон күндөрүбүз, баткактай түнөргөн катачылыктарыбыз кантсе да алдындагы кооз жарыктыкка жол улайт. Мунун баары бизге абадай абзели. Мен айтарым, айланаңдагы ылай баткакка көңүл бурбай, жашооңду жыпар-жытка ороп, өзүңдү тааны. Жаратылыш сени лотос кылып жаратты. Сен түнөргөн саз болбо. Өзүнү тааныгандан ар дайым өзү жолу кооз.